Asti flag. Жақсы, жүдем өз аңғандайды. Барған жерісі бітірі жерде өзінің әрбір елін байрақ елін тұрады, желбіреп тұрады. Қандай ғана мындай административді келе мекемелердің үстінде емес, жөнөкөйлердің үйдің үстінде дағы шындай байрақтар елін тұрады да, желбіреп тұрады да, шон көргенде бұл патриоттық, бұл мындай айтқанда ұлтшылдық сезімді ой қотқан. Бұл патриоттық нарттан әлбетте албыр шо елдің өзінің тарихында бекемдеген ушундай бир мақсатта илинген ушул көрөбүздагы биз көп суктанабыз. Ал эми Кыргызстанда мына азыркы ушундай жаш, мына айтканда бизнесмен, ушундай жаш мына чыган адамдар, ушундай жаш жергиликтүү бийликтердин колдоосу менен артында ушундай байрактар азыр көп эле жерде көтөрүп келатат. Бул менен аябай сыймыктанабыз, сүйүнөбүз. Республикабыздын символу болгон желигин көтөрүү аземине бардыгыбыз күбө болуп турабыз. Мен ыраачылык билдирет элем. Ушул 7 облустун жаштарына 29 республикабыздын бул эр азаматтар экен, өздөрү демилге көтөрүп, эч кандай бул жерде саясат жок, патриоттуулугун көрсөтүп, мынакей ар бир тубанда мынакей республикабыздын символу болгон мына желекти көтөрүп келе жатышат. Коомдук ишмер Темирлан Сарлыкбек уулуна узатылсын. Биз дагы Кыргызстандын ар тарабынан чогулган жаш ишкерлер чогулуп, биз ушул тууну көтөрүп, ар дайым асманда желбиретип турууну өзүбүзгө парыз билдик. Бул тууну көтөрүлүп жатканда ар кандай суроолор болду. Бул кымбат нерсе, тууну көтөрүп туруу кымбат нерсе, туу шамалга жыртылат, айрылат, аны алмаштырып туруу кымбат нерсе деди. Көп киши айтты. Бирок мен баса берилип айта кетем, кымбат болгон бүгүнгө чейин ушул мамлекеттин бар болушуна себепкер болгон, жанын берген кишилердин эмгеги, мээнети, жаны ошолор кымбат болчу. Алар биздин ушундай тынчтыкта бир байрактын астында жашашыбызга өмүрүн берип жатып, эч ким өмүрүн кымбат көргөн жок. А бүгүн биз болсо 5 метр матадан жасалган байракты көтөрүүнү кымбат көрүп отурабыз. Бул кымбат нерсе бул эмес. Биздин жасап байрак көтөрүп атканыбызда эрдик эмес. Бүгүнгө чейин сиздердин мээнетиңиздер, сиздердин кылган эмгегиңиздер ошол баатырдык. Таруда өздөрүнүн салымын кошуп келаткан жоокерлердин коштоосунда байракты алып келип илип
иштин 70 жылдыгын алдында жайыл жергесинде чоң салтанат болуп атат. Илгертеден ата-бабалар манастан баштап тууга ыйык мамиле жасап, тууну сыйлап келген. Жеңген баатырларды туу жыкты, же болбосо туу сайды деп, аларды өмүр өткөнчө эл сыйлап, туу жыгар, же болбосо туу саяр деп атап келишкен болчу. Эми бул туунун мааниси өтө зор. Конституцияда кабыл алынган борбор шаар, кыргыз элинин гимни, анан кыргыз элинин туусу деп булар өзү ыйык кыргыз элинин, башка элдердин мындай ыйык символу болуп эсептелет да. Ошон үчүн эми бүгүн ушундай ачык асмандын астында көтөрүлгөн туу түбөлүктүү болуп, эч убакта бул туунун үстүнөн күн бүркөлүп, же болбосо бир жаман иштерди, согушту баштаган аламат окуялар болбосун деп тилеймин. Кыргызстандын 7 дубанынан чогулган жигиттер ушул өзүбүздүн мамлекеттик туубузду 7 дубанга желбиретели деген бир ой максат менен чыктык эле. Ошол алгачкы кадамдарды шилтеп атабыз, Кудай буйрса. Бул жерде жалаң патриотмун деген, элим жерим деген жигиттер чогулуп ушундай демилге көтөргөн. Ушунун негизинде ушул тууну келип орнотуп атабыз. Бул жерде эч кандай бир саясий көрүш, же болбосо кандайдыр бир саясий партиянын бир ячейкасы сыяктуу бир эч кандай нерсе жок. Бардыгы жалгыз гана мамлекеттүүлүгүбүз үчүн, биримдигибиз үчүн ар дайым элибизди, жерибизди, аркада келаткан жаштарды мамлекетти сүйгөнгө, патриоттуулукка үйрөтүш гана максат.